атанганың ей, атадан ғана қалған мұрасты. Саламатсыздар, ардақты көрушілер. Мен атым Асқар. Мен 24 жаштамын. Инха университетінде 4-ші курста оқып жатам. Мен бұл жерде Инха, KSE Инха ұйымының президенті, және ошондой эле команданын башкарчысы. Учурда көптөгөн студенттер бул жакта жашап атканда көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болушат. Ошондой эле кандай гана иш-чаралар болбосун, сөзсүз түрдө мекенге болгон сагынуу жана ошондой эле көдөндө жаткан сагыныч болот. Сөзсүз түрдө ошол сагынычты бири-бири менен бөлүштүрүш үчүн кыргыз студенттердин бирикмеси керек болгон учур болду. Ошол учурда бардык студенттерди бириктирип, командалык чогултуп, Кыргыз студенттер ассоциациясынын Инханын ичинде биринчи негиздегенбиз. Ошондон улам азыркы күндө бардык студенттерибиз биргелешип, ынтымактуу Ноорус майрамында жана ошондой эле башка деген жаңы жыл болобу, кайсыл гана иш-чара болбосун, баардыгыбыз биргеликте ынтымакта ушул жерде чогулуп отурабыз. Бул бизге өтө чоң бакыт, анткени баардык студенттердин башы биригип, чет өлкөдө жүрсөк дагы бири-бирибизден алыстабай мекенге сагынычты чогуу таркатып атабыз. Түштүк Кореяда окуп жатып, бул жерде көптөгөн тажрыйбага ээ болдук. Сөзсүз түрдө башка технология жана ошондой эле башка кубулуштагы түрдүү билим берүү системасы биздин өлкөдөн айырмаланат. Сөзсүз түрдө бул жакка келип окугандан кийин сиздин жан дүйнөңүз башкача өзгөрүп, башка тармакты көздөй жыла баштайсыз. Сөзсүз түрдө көп адамдардын Түштүк Кореяны ойлогондо көптөгөн учурда K-pop, BTS же болбосо жөнөкөй эле нерселер келип отурса, азыркы күндө ойлонуп турган болсоңуздар, Кие, Хёнде ошондой аттуу машиналардын баардыгы биздин өлкөбүздө бар. Бул машиналардын баардыгын ким жасаган деп ойлошоңуздар, ошол Корейдер. Эгер сиздер да Кореяга келип окуйм десеңиздер, билим алам десеңиздер, ар дайым сиздерге эшик ачык. Биздин уюмга кайрылсаңыздар, биз дагы сиздерге жардам бергенге көмөктөш болобуз.